Arvаңыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин лекцияларыбызды улантабыз. Темабыз Атила кыргыздардын даңазалуу баатыры. Бүгүн карай турган конкреттүү тема кайсы элдер гундарды түзгөн. Гундар деген ысым биринчи Азияда пайда болду. Түнкү Кытайда, түшкү Монголияда, Кинганда ушерде пайда болду. Эми гун деген немеси оңгусу бул хони. Кыргыздарды кытайлыктар хони дечи. Анткени кыргыздар ошондо Орхон Дарыяда жайгашып, ошонун жээктеринде аны ошол жактан чабыл кылчу экен, же чабыл кылып, же барып соода кылып кытайлыктар менен аны ошондо хони дечи экен. Хони деген сөз бул Орхон Дарыядан, Орхон суудан келген адамдар деген сөз экен. Оңгусу хони, Орхон. Аны Орхон суу Дарыядан келген булар кыргыздар экен. Кыргыздар же чабыл кылчу Кытайга, же Кытайга соодага барышчы, же башка бир мамиле максаттары менен барышчы. Ошо менен хони деген ысымга биз конуп калыптырбыз. Ошол ысымыбыз бар экен биринчи кытайлыктарда. Анан экинчи ошол ысым башкача трансформация болуп кетиптир, кичине фонетикалык жагында угулуп калыптыр. Алар гангун деп калыптыр хонини. Ган деген бул суу деген сөз. Гун деген жанагы эле хони. Бирок хони бул жана өткөн чакты көрсөтөт экен. Адамдар өткөн чакта келгендеги. Хони европалык транскрипцияда, европалык айтылышта гунни болуп калыптыр. Биз гундар дейбиз. Гангун кыргыздын ысымы болуп калыптыр. Кытай иероглиф боюнча негизинде кыргыздардын ысымы болуп калыптыр. Анан бирок кыргыздарды бүгүн кытайлыктар дагы башкача айтат. Киликис дейт. Гундар ошол жерде жашаптыр. Ошо маалыматы 250-260 жылдын кесилишинде гундар жөнүндө маалымат кытайлык жылнаамаларында, кытайлык тарыхында абдан көп. Эми ошол мезгилде гундар, хонилер бир ондой согуш жүргүзүптүр кытайлыктар менен. 8 согушту, 8 чабуулду жеңип алыптыр. Экөөнү жеңилип калыптыр. Бирок жеңилгендерде абдан эме жанагы маанилүү согушту жеңилип калыптыр. Акыркы согушту. Ошо менен кытайлыктар гундарды аяктан сүрүп чыгыптыр. Бир 30-жылы биздин доордо, 30-35 жылы биздин доордо. Бирок Кытай иероглифтердин арасында, Кытай транскрипциясынын арасында, Кытай жылнаамаларында ошондо көрсөтүлөт. Кытай жакта гундардын 12 ханы бар экен. 12 хандын ысымдары белгилүү. Мен аларды окуп берейин. Ошо 12 хандын ысымдарын. Биринчи хан, биринчи кытайча окуйм, анан түркчө же байыркы кыргыз кыпчакча. Биринчи Таомень, түмөн. Экинчи Маодунь, Моду, Моту. Андагы бул кишинин Маодуньдун дагы башка да ысымдары бар экен. Бактук, түрк ата, кыргыз ата. Бул ысымдар жөнүндө мына кыргыздын санжарасында жазылат. Бул кыргыздын санжарасы Кытайдан келген, 2004 жылы ошол жерде накта жазылат. Ошо Маодуньдун, Модунун дагы башка ысымдары бар экен. Бир кишинин мынанча ысымы бар экен. Бактук, түрк ата, кыргыз ата, Моду, Моту. Бирок Кытайдын иероглифи боюнча бул Маодунь. Үчүнчү Лаошань, илешүү. Төртүнчү Соунудж, сүйүнүч. Бешинчи Итчиси, этчесер. Алтынчы Убей, уйбол. Жетинчи Уджулоу, олжолуу. Сегизинчи Гоулюхе, күлүке. Тогузунчу Чуйдихоу, чуйтуке. Онунчу Коу янды, коёнду. 11-Хуханве,
Qoqonbay. 12-ci Çici Çoçu. Bunların içinden 3 ısım bizning elga qirg'izlarga abdan mınday çoğ manede. Bu birinci tümen, negizgi oşol günlerin birinci xanı olup eseptelet tümen. Ekinci modu, ankeni modu mezgilde abdan köp iyilikке jetken jana günler yerlerini kengeytip, özünün mallarını köpeytip, abdan oşo mezgilde mınday aytkanda процветание болгон. Anın akırkı bizge maneli kırgızlarga çoçu. Ankeni akırkı soğuştu 30-cı yılı bizim doğurda bizim babalarımız jengilip kalganda akırkı soğuştu. Oşonda argası boldu. Bağınıp bergenге Kıtayga jarmысы bağınıp berdi. Kıtayga Qoqonbay baş bolup bağınıp anın Kıtaydın iş kızmatını ötüp ketti. Kızmat kılabız dep, jana çegaraçı bolabız dep, ayak ötüp kettik Kıtayga. Biroq jarmысы Bağınbayыбыз, biz özümüzçe bolabız dep, çoçu baş bolup, çoçu han baş bolup, alar mına Orta Aziyaga göçe başlaştılar. Hem göçkönde bugünküdey emes, bir zaman ele göçöt. Жылы 5-6 жыл, 10 жыл göçöt. Urular boyunca birön artı biri göçöt. Ankeni göçkönde malda aytıp ketet. Malga jem gerek, malga çöp gerek. An göçkönde oşo Şingan jaktan, Orхон jaktan göçüp, mınavu emeden Altay'ın öyde jagı Tarbağatay degen jer var. Tarbağatay degen jer al bir kapçıgay, biroq kenen kapçıgay. Bizden bir boğumdan bir 10 ese çoğurak kapçıgay. Tarbağatay degen jerden oşakmen ötüp kelip. Antalaska jaygaşa başlaganda 36-cı yılı bizden doğurda oşonda 3 tümen geldi. Çoçu menen 3 tümen gelse bir 30 min kişi jokerler. Hem oşonda dilemez Takay Kırgızlar, Mongollar, başka urular eki boz üyden bir jokerdi jiberçi. Eki boz üyden. 10 kişiden biri gelçi, soğuşa geççi. Ankeni kalganlar je kempir çal, je ayaldar, je maydavallar, je kişineke iniler, karındaşlar, alar barılbay soğuşkanı, boyga jetken jigitler soğuşa geççi, 10 kişiden biri. Oşonda mında heseptep görsek, 3 tümen bul 30 min kişi, oşonda bolat bir 300 min kişi göçüp geldi. Şaşpay tiyaktan göçüp geldi. Biyaka Talaska. Göçüp gelgende Kıtaylıklar, Kıtayların jana hanları abdan tınçsızdanıp bulganday bolup atat. Bular ketip atat, bular bizim nememiz. Bizge iştep bereten kişiler. Bular bizge iştep berip, bizge mal bağıp beriş gerek, bizge kul bolup beriş gerek, bizge salık törüş gerek. Kayra aydap kelgile dep 100 min asker jiberedi. 10 tümen. 100 min asker jiberedi. Lili degen jana asker başında, kol başı başında. 100 min asker. An 36-cı yıl alar bir yaka kuup kelet, göçkönderdi. Bul alar geletkanı çocuğa malım bolot. Çoçu oşonda büt jana köçtü, ılı jiberedi. Ilı getkile, Altayga getkile, su ırtıştaka getkile. Biz bir yakta kanap kalabısa, çoçu 3 min kişi minen, 3 min kişi minen o şehirde kalıp kalat. Kalganlar geçet, ılı getkile. Çoçu jalgız 3 min kişi minen, oşo Kıtaylıklardı 3 ay jolta olup, ötközbeyt diyaka, ılıga, ötközbeyt. Bir ayağında Kıtaylıklar, yani Kıtay'ın askerleri çoçunu kurçap, bağırını kırat. Bağır o şehirden kurman bolaşat. Biroq adamlar göçüp ketçet, Altayga. Gun degen ısım, bu je urunun je eldin ısım emes. Birinci Xoni, naktali Kırgızın ısımı ısı bolçu. Orхон sudan gelgen adamlardı. Biroq keyin gunlarda büt jalpı bir bağırlaşkan, bir koşulgan köçmen ellerin ısımı bolup kaldı. Oşonduktan gun degen konkretli türde bir eldin je bir urunun ısım emes. Bu jalpılamasın. Kaysı urular gun sayuzuna giret. 7 uru emeden göçüp keledi. Bul jaka Talaska, Orxondan Tarbağatay arkılı göçüp anılı Altayga geçti. Bular 7 uru. Bular mınday. Kırgız,
Buların kırgızların ısımı Kirgiz, Gengun, Honi, Huni, Guni kırgızların ısımı, kırgız uru. İkinci uru Sabır, Sabır, Suvar. Üçüncü uru Vittagur. Dördüncü uru Vittor, Vittor. Beşinci uru Hayrundur. Altıncı uru Kangar. Жетінші ұру Утырғыр. Ушылар емеден тияққа келішеді, бияққа келішеді. Қытай жақтан бияққа Таласқа келіп, анын Таластан ұлы жетішеді. Алтайға. Алтайдан алар жайғашады, қалып танады, өзіне келеді. 3-4 километрға шейін Алтайдан. Анткени азайып қалды. Малы жоқ болып қалды. Қайра өзіне қалыптанып, өзіне келгенше 3-4 километр. Дағы 10 ұру қосылады. 10 ұрулардың хандары, баштары, қолбасшылары, әскер басшылары чоғылып, аны сөйлеседі. Еме біз ылды жылалы. Емеге күн батыс жаққа жылалы. Анткени бияқтан жұт құрақшылық келтеді. Бияқ болбай қалды. Тияққа кетелі. Ona Edil suuna артына кетели. Edil деген Волганың ысымы. Волганы ашып ар жаққа кетели деп ошондой чечим кабылышат. Аны ошондо шайлап алышат, ханды Баламберди. Кыргыздардын урурларынын арасынан жанагы 3 хандын тукумдары калып калат экен. Бирөө Коконбай, бирөө Чиджи, бирөө Коянды. Ошолордун тукумдары калып калат экен. Аны ошо тукумдардан шайлайт экен. Анткени шайлаганда да жөнөкөй жоокерди шайлабайт. Бир анын эмеси болуш керек. Теги байыркы Аксүйөк болуш керек. Байыркы жана хандын тукумдары калат экен. Дагы бир айтып кетейин. Хандын тукумдары Коянды, Коконбай, Чочо. Ошолордун тукумдары калат экен. Бирок Коконбай тиякта калды. Бирок тукумдары, балдары тиги булар биякта да бар экен. Аны ошо менен Чочудан Баламбер. Ошо Чочунун тукуму экен. Анан ошо Баламберди шайлашат. Анан Баламбер башкарып бардыгын 370-жылы жолго чыгат. Бел байлап жолго чыгат. Анан чыкканда да ошондо башынан аягына чейин гундарда 8 түмөн бар экен. 8 түмөн. 8 түмөн деген бул 80 000 kişi. 80 000 kişini 10 көбөйтөлү, ошону 800 000 kişi миллионго жетпейт. Бирок ушу түрк элдер көпчүлүгү түрк элдер экен. Бирок хайлондурлар, майлондурлар, утурлар жана монголчо сүйлөшүшкен, баягы монгол тилинде сүйлөшүшкен. Бирок көпчүлүгү түркчө сүйлөгөн элдер экен да. Аны сүйлөгөндө жана кыргыз, кыпчак тилинде сүйлөгөн элдер экен. Аны ошо 800 000 kişi эми алар бүгүнкүдөй бир заматта тизилип алып шагамаш болбойт, алар шашпай кетишет. Түштүк жагы мына Балкашта болсо, түндүк жагы Иртишта. Анткени малды айдаш керек. Алдына жана түмөндөр кетет, жолду бошотуп, жолду карап, 8 түмөн кетет, артында жана эмелер кетет. Баламбер башында, Баламбер деген хан, Чочу хандын урпактары. Чочу хан урпактары Баламбер башында. А Чочу хан Баламбер кыргыз урусунан таандык, кыргыз урусунан таркайт экен. Анан ошондо кеткенде 3 аларды мен эсептеп берейин эми. Жана 7 уруга дагы 10 уруу кошулат ошол жерде. Жана 800 000 кишинин арасына. Мына азыр эсептеп берейин. Кыпчак, Динлин, Бурут, Акатсыр, Майлондур, Баяндур, Кутургур, Оногур, Саран, Сарагур, Салгур. Волганы өткөндөн кийин дагы 3 уруу кошулат. Алар жөнүндө маалым, алар уграфинче сүйлөшөт. Булар Хунигур, Азлин, Угур. Булар уграфинче сүйлөшөт. Уграфин тили түрк тилге, ана монголдор тилге жакын келет, бирок сөздөрү такыр башка. Грамматикасы окшош. Алар уграфинче сүйлөшөт. 3 уруу жана мен айткандар.
Kalgandары Хайлунdur, Майлундурдар, Кутургурлар, булар эмеде тарыхта маалым, булар байыркы моңгол тилинде сүйлөптүр. Бирок негизги 15-14 туру байыркы гун тилинде же кыргыз кыпчак тилинде сүйлөшүптүр, ошондо сүйлөшүптүр. Эми мына мен айтып кеттим урууларды. 21 уруу бар экен болгон. Дагы бир эсептейин мына. Кыргыз, Кыпчак, Сабыр, Динлин, Бурут, Биттагур, Акацыр, Виттор, Хунугур, Хайлундур, Майлундур, Каңгар, Баяндур, Утургур, Кутургур, Оногур, Саран, Сарагур, Азилин, Угур, Салгур. Үч уруу Кыргыз, Динлин, Бурут окшош түрдө сүйлөйт экен да. Абдан бул окшош экен да. Кыргыз, Динлин, Бурут. Анан ким академик Сабыр Шалиев Динлин менен Бурутту кыргыздардын бабасы дечи. Ошо менен кыргыздарды жана тиякта 3 уруу кыргызча накта кыргызча сүйлөп атышат. 3 уруу. Бирок жана бул тил кыргыз кыпчак тили, кыпчактар деле, сабырдар деле окшош сүйлөшөт. Эми мына 3 уруу бул кыргыздардын туура түздөн түз бабасы деп эсептелет тарыхта. Бирок да 3 уруу кыргыз, кыпчак, сабыр булар баарынан чоң уруу экен, күчтүү уруу экен. Bir uruu bir tümende түшчү экен. Мүмкүнчүлүгү бар экен, bir tümende 10.000 жоокерлер түшкөнгө. Bir uruu Кыргыз, Кыпчак, Сабыр. Ошо менен 3 uruu 30.000 солдатты жанагы чабуулга жибергенге мүмкүнчүлүгү бар. Калган 18 uruu 5 төмен түзөлөт экен. Эми караса калган 18 uruu майдага экен да. Аны майда болсо, тиги чоң урууларга баш ийет да. Аларга баш ийет. Атыякта кыргыздардын жанагы хандары, үч уруудан кыргыздар да болуп атат, хандар. Кыргыздардын арасында 3 тукуму болуп атат. Хандын тукумдары 3 хандын. Коёнду, Хуханбай, Кукунбай и Чочу. 3 эмеден таркаган тукумдары болуп атат, хандын тукумдары. Ошолордун ичинен шайлашат. Кийин жана гундар өзүнө хандарды. Эми мына жана Кыргыз, Кыпчак, Сабыр деп айтып кеттим. Бул өзүнчө эл болчу, өзүнчө уруулар болчу. Кыргыз 10.000 жиберет чабуулга, Кыпчак жиберет 10.000 чабуулга, Сабырлар жиберет 10.000 чабуулга. 30.000 солдаттарды булар түзөт. 3 төмөндө. Бул уруулар өзүнчө уруу болчу, өзүнчө эл болчу. Эл болсо да мындай чоң эл эмес эми. Ошол мезгилде мындай орточо саналган эл болчу. 3 эл. Кыргыз, Кыпчак, Сабыр. Кийин эме бүткөндөн кийин жана улуу европалык жүрүш, аскер жүрүш бүткөндөн кийин, кайра тарткандан кийин Кыпчактар, Сабырлар, кыргыздар бөлүнүп кетет. Ошондо кыргыздын көпчүлүгү бияка келет биздин жерге. Анан Кыпчактар бөлүнүп казактарды түзөт, эмелерди түзөт, татарларды, сабырлар түзөт, түрктөрдү, чубаштарды. Ошондо айрым кичинекей уруктар, Кыпчактын уруктары, сабырдын уруктары биз менен кошо келет бияка. Ошон үчүн биздин арабызда бүгүн сабырлар бар, Кыпчактар бар. Аны мен айткан жокмун, аны мына эмеде жүрөт. Эгемберди, Маганаев, Олжобай, Каратаев деген эмелер, окумуштуулар, булар ошону көрсөтүп атышат. Байыркы гундардан таркаган, гундардан келген бизде бирок негизги бөлүгү аларды башка элдерди түзүп кетти. Бирок Кыпчактардын бир бөлүктөрү бизге келди. Сабырлардын бөлүктөрү бизге келди. Сабыр бизде азыр эмеде бар. Мына Сары Багыштын жанында ошолорго кошулуп жүрөт го. Өзүнчө уруу бул бар бизде. Эмеде мына Чаншанда сабырлар бар. Кыпчактар көп, түштүктө Кыпчактар көп. Ичкилик болуп жүрөт, жарым Кыпчактар ичкилик болуп жүрөт, жарымысы оң канат болуп жүрөт. Андан тышкары, мен айтып кетейин, кыргыздардын ичинде өзүндө жана кыргыз элинин ичинен ошондо аларга ошондо ушуга чейин келген дагы 3 уруу бизге маалым. Келди, ушу
Егемберди Манаев жазып атат. Олжабай Каратаев жазып атат. Табылда Керов жазып атат. Ошо гундардан келген, ошо жактан келген ошондо кыргыздардын ичинде болчулар. Өзүнчө бөлүнчө эмес, кыргыздардын ичинде болчу. Бирок бияка келип өзүнчө уру болуп жүрөт. Алар кимдер айтып кетейин? Тоордош, Мундус, Дөөлөс. Эми Мундус деп айтып атат. Тарыхта маалым бар, Мундус деген жана Атиланын өзүнүн урусу. А жанагы Дөөлөс деген же Төлөк деген уру бул жанагы анын жау вазири, аскер министри Кара Төлөк ошонун урусу. Калганын эмки жолу биз улантабыз. Рахмат.